Президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөш, жемкорлукту жоюу боюнча бир топ жерде айтып жүрөт. Коррупция десеңер, коррупцияны ким тоскоолдук кылып атат? Ким ошол кайсы министерство ведомство, кайсы адам, ким, кандай жол менен тоскоолдук кылганын айткан жоксуңар. Бул айтылыш керек. Мен кылсам коррупцияны Жээнбеков, мына кылып атса, аты айтылыш керек Жээнбеков деп. Ушуну менен катар эле президент буга чейин бардык атка минерлердин декларациясын текшерип чыгууну буйруп, коррупцияга каршы күрөш күнүнө карата калкка кайрылуу жасап мындай деген. Мамлекеттик кызматты өз чөнтөгүн кампайтуу үчүн пайдаланган адамдар мыйзам чегинде жазаланып эле тим болбостон, алардын журт алдында катуу уяткаруу керек. Коррупция тек мыйзамсыз гана болбостон, коомдо элдин рызкысына суук колун салган чиновниктер эл аралап баса албай кала тургандай кырдаал түзүлүүгө тийиш. Коррупцияга каршы сезимди мектептен, бала бакчадан, үй бүлөдөн баштап балдарга сиңирүү абзел. Жаштардын жан дүйнөсүндө коомдун тазалыгы жана адилеттиги үчүн жоопкерчилик сезими өнүктүрүү менен кийинки муундардын коррупция сыяктуу терс көрүнүшкө карата мамилесин өзгөртүү керек. Өлкө башчы кандай гана аракет кылбасын майнап чыкпай, мамлекеттик салык кызматы жогорку кеңештин үй жайы жок делген кембагал депутаттарынын декларациясын жарыя кылып, бул социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан. Алардын айрымдарын Апрель телеканалы тизмектеп көргөн. Азырынча КСДП фракциясын башкарган Иса Өмүркулов да бизнестен оолак жүрөт. Толтурган декларациясына көз чаптырсак, Иса Шейшенкулович үйсүз. Бирок 1,5 миң чарчы метрлик жер тилкелери менен капиталдык курулуштарга ээлик кылат. 20 миллион сомдук мал жандыктары. Былтыр олчойгон 4,5 миллион сом киреше таап, 5 миллион сомун иштеткен. Бир болдун башчысы Алтынбек Сулайманов 97-жылга чейин колхоздо иштеген. Кийин темир бизнесине өткөн. Мүлктөрүнүн эл өкүлү Батырин көрсөткөн. Анын аянты 120 чарчы метр. Мындан сырткары кымбат баалуу 600, 680, 700 жана 800 миң сомдук жылкылары бар. Фракция лидери Лексус айдайт. Былтыр 4 миллион 300 миң сом тапкан. Жакында эле мурунку вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин жашыруун миллиондору ачыкталган эле. Буга чейин Зилалиев декларациясын толтурганбы деп сурадык. Салык кызматынын маалыматына караганда декларация кызматкерлеринин түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүнө карабай, катачылык кетирип койгонуна байланыштуу мүлкү көргөзүлбөй калган. Мүмкүн билбегенденби, мүмкүн атайынбы, мен аны билбейм. Ал башка формада декларацияны тапшырып коюптур да, башка формада, 100 формада декларация. Негизи ал 105 декларацияны 105 форма 155 декларацияны тапшырыш керек. Биз азыр ошол декларацияны 155 деп эле карайбыз да декларацияны. Биздин арасында списоктон алып чыккан жок. Анда бул жерде кимдин каталыгы? Зилалиев өзү кетирдиби же сиздердин кызматкерлер тараптан кеттиби? Биздин кызматкер тапшырбайт. Түшүндүрүш керек беле? Түшүндүрүү иштери бизде аябай эле жүрдү. Мүмкүн жакшы киши неметпей, мен айта албайм. Жогорку кызматта отурган чиновниктердин эмне себептен декларацияда мүлкүн жашырат деген суроого мамлекеттик салык кызматынын жообу төмөндөгүдөй. Салыктан себеп дегенде мындай да, берде биринчиден мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жанагындай ишкерликти жүргүзүүгө укугу жок. Укугу жок, ишкерлик жүргүзүүгө укугу жок. Ал только жанагындай сабак берүүгө, научный неме менен ишкенге эле ошого укугу бар. Ишкерлик жүргүзгөнгө укугу жок. Бул бирби. Экинчиси, 1 жылдык айлык маянасы турат. Аны санаса болот, анан 1 жылдык чыгашаны санаганда эле ошондо айырма кактан кетти чыгып калат да. Вот ошол мен ошол боюнча болуш керек, билбейм менде. Айта албайм да. Кыргызстандагы саясий, башкы административдик жана атайы кызматтарды ээлеген 141 атка минер өз декларациясында мүлкүн жашырган аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Искендер Асылкулов Бишкектеги өткөн басма сөз жыйынында билдирген. Анын айтымында бул атка минерлердин иши боюнча материалдар юридикалык баа бериш үчүн башкы прокуратурага өткөрүлүп берилди. Учурда текшерүү иштери жүрүп жатат. Асылкулов ошондой эле дагы 178 декларанттын маалыматы текшерүү этабында экенин билдирди. Эгер туура эмес жагдайлар көрсөтүлгөнү тастыкталса, алардын иши прокуратура органдарына жиберилет. Маалымат боюнча 2017 жылга карата бирдиктүү салык декларациясын 48 миңден ашуун мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер тапшырган. Буга чейин Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев 833 декларация саясий жогорку кызматты ээлеген адамдардыкы экенин жана 50дөн ашуун атка минердин декларациясынан күмөндүү жагдайлар чыкканын билдирген. Президент Сооронбай Жээнбеков алгачкы маалымат жыйынын өткөрөт. Бул тууралуу өлкө башчысынын маалымат кызматы маалымат таратты. Өлкө башчы жыл соңунда журналисттерди топтоп суроолорго ачык жооп берет. Маалымат жыйыны 19 декабрда аларча мамлекеттик резиденциясында өтөрү күтүлүүдө.
Сооронбай Жээнбеков 2017-жылы ноябрь айында кызматка киришкен. Андан бери чоң маалымат жыйынын өткөрө элек. Эртең 18 декабрь күнү Ош шаарында Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев менен Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов жолугушат. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында жазылат. Маалыматта айтылгандай, жолугушууда чек ара маселеси талкууланмакчы. Эки тараптын буга чейинки биринчи жолугушуусунда такталбаган чек ара тилкесинин эки жери макулдашылган. Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырымга созулган чек ара тилкесинин 1170 же 85% такталган. Өлкө башчы алмашкандан тарта министрликтер да жаңыланып, кайбири өз каалоосу менен кетти делип, бирок кетүүсүнө себептер көбөйүп. Кээ бирлери өлкө башчынын сынынан соң гана өз арызын жазышкан. Сер ойлогула жаңы келди деп. Жаңы эски карабайбыз азыр. Азыр мөөнөт коебуз. Ошонун ичине аткаргыла бардыңар тең. Коомчулукта талкууга түшүп, көпчүлүктүн ар түрдүү пикирлеринен соң кызматын тапшырган эң эле чуулгандуу окуя болгон Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин мамлекеттин эсебинен туугандарын кайын журтун чет өлкөгө эс алдырды делген Таалайкүл Исакунованы эл дагы деле унута элек. Исакунованын иши анын орун басары Зууракан Каденова мас абалында учактан чыр чыгарды делгенинен тарта каралып, экинчи орун басары Лунара Мамытова пенсия жөнүндө айтканы менен токтогон. Мындан улам министр өзү да, орун басарлары да кызматынан кол жууган. Буга отурулай эле тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин элчи Кылычбек Султандын тышкы иштер министрлигиндеги бир катар коррупция иштери боюнча айтып чыккандан кийин кызматтын тапшыруусу коомчулукта талкууга алынган эле. Дипломатиялык паспорттор маселесин көтөрүп чыккан Кореядагы элчи Кылычбек Султан өзү да кызматынан алынган. Буга таарынган элчи башка өлкөдөн башпаанек сурадым дегени да бар. Сооронбай Шариповичке жеткирүүнү көздөгөн кандай маалыматтарым бар эле? Ошол маалыматтардын тизмесин айтайын. Кыргыз элчилигинде иштеген кызматкерлер чет өлкөлүк жарандан акча талап кылган учурлар. Ошол жөнүндө айтайын деген элем. Экинчиси, чет өлкөдөгү элчиликте кымбат баалуу автомашинаны контрабанда жолу менен алып келүү фактыларын. Ошол тууралуу айтайын дедим эле. Кыргыз Республикасынын элчилигине тиешелүү дипломаттык номерлер белгисиз адамдарга пайдаланууга берилип жатканы жөнүндө. Ошол маалыматты айтайын дедим. Дипломаттык автоунаанын кызыл номери болот го, ошолор берилгени боюнча. Ошол маалыматты айтайын дедим. Дипломатка кызматка тиешеси жок адамга дипломаттык паспорт берүү фактысы. Көпчүлүктүн талкуусунан да таң калуусун жараткан Унаа жана жолдор министринин орун басарынын пара алып жаткан жеринен кармалуусу болду. Ала турган парасы 520 миң АКШ долларын түзүп, бул сумма карапайым калкты эмес өлкө башчыны да таң калтырды. Халиптен 500 миң доллар пара алат деген, мына дүйнөгө шеременде болдук. Өкмөт мүчөлөрү, премьер-министр, туруңуз неме Халилов. Мен болгондо убакытта арыз жазып турмакмын мен. Ушу тергөөчү кетип турайын деп. Кетип турайын мен ушу тергөөчү мен четтеп турайын деп арыз жазбайсыңарбы? Орун басарынын кылыгынан кийин да Камарабай ордунда отурган Жамшитбек Калилов Жээнбековдун катуу сынынан соң гана өз ордун бошотту. Мыйзамсыз жумуштардын мен орун басарымдын жашаган жумуштарынын алкагында бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатат. Мен азыр ушул тергөө амалдары жүрүп жатканда ар кандай чуулгандуу мен адресиме, өкмөттүн башчысынын адресине ушундай ар кандай негизсиз күнөөлөр тагылгандыгына байланыштуу бүгүн мен өзүм чечтим. Мен мына тергөө амалдары болуп аткандыгына байланыштуу мен өз каалоом менен арызымды жазып бердим. Мен чындыгында бул жерде моралдык укугум жок деп эсептедим. Кошумчалай кетсек, кадрлык жүрүш мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун мамилеси олку-солку болуп турган учурга туш келген премьер-министр Сапар Исаковдун кызматтан кетүүсү да коомчулукта кайчы ойлорду жаратпай койгон жок. Абдил Сегизбаев, Кубанычбек Кулматов сыяктуу экс-президенттин ишенимдүү делген адамдарынын кызматтан алынуусу менен Атамбаевдин кадрларын ачык эле тазалоо жүрүп жатат деген пикирлер да айтылып келет.